Бул Жалал Абад облусунун Сузак районундагы гипсокартон чыгаруучу ишкана. Дүркүрөп иштеп турган заводду азыр кара кулпук кайтарып турат. Имараттын ички тышында даяр гипсокартон жык жыйма. Бери дегенде 2 айлык запас бар, бирок сатылбай турат. Мы перед остановкой переработали сырье. Иш токтордун алдында биз сырьёну иштетип гипсокартон чыгарып койгонбуз. Биздин акчабыз, салган инвестициябыз даяр продукция иретинде сатылбай турат. Өзүңөр көрүп тургандай кое турган орун да калбай калды. Ал тургай сыртка дагы жыйнап койдук. Завод жылына 2 миллион квадрат гипсокартон чыгарчу. Дагы 3 миллион квадрат чыгара турган линиянын 90% бүткөн. Бирок ал ишке кире элек жатып, колдонулбай калды. Анткени гипсокартонду сатууда маселе жаралды. Анын кесепетинен ишкерлер алдыга эмес артка кетүүдө. Эта ситуация началась в 2021 году. Бул жагдай 2021 жылы башталды. Коңшу Өзбекстандан импорттун агымы 5 эсеге өскөн. Алар өздөрүнүн арзан баасы менен Кыргызстандын рыногун ээлеп алышты. Алар демпинг саясатын колдонууда. Буга байланыштуу биздин продукция Кыргызстандын базарларында өтпөй сатылбай жатат. Аталган кырдаал биздин өндүрүштүн токтоп калышына алып келүүдө. Ишкерлердин кооптонуусу жөн жерден эмес. Гипсокартонду сатууда маселе жаралгандыктан Баткин жана Ош областарындагы 2 завод жабылды. Демпинг бул кимдир бирөөгө атаңдаштардын кудуретсиз абалга алып келүү үчүн бааны төмөн кармап турат. Ал эми сатуу алуучулар сапатка эмес, баасына карап арзанына качырат. Кыргызстандыкы жакшыраак эле сапаты. Элдер билесиз да, азыр курулуш, стройка кылып атканда акча маселесинен арзаныраак кечет экен, арзаныраак. Бирок сапат таманы Кыргызстандык өтө жакшы. Биздин элдер көбүнчө түшүнбөйт качество эмнелигин. Арзанына үчкө аракет кылышат, ошондой нерсе бар bizde. Кыргызстанды көп сатат эле, азыр жалаң Өзбекстанга өтүп кетишти. Өзбекстандан товарын алып атканда силер сертификат качество дегендерин ушундайларын Андай жок. Алар оптом эле алып келип турат алабызда. Аргасыдан ишин токтоткон заводдо 80ден ашык жергиликтүү тургун иштөөчү. Азыр жумушчулардын 80% акы төлөнбөчү эмгек өргүсүндө. Аларды завод жетекчилиги гипсокартон чыгарчу технологиясын өздөрү үйрөтүп алган. Себеби бул багыттагы адистерди даярдай турган окуу жайы жок. Азыр кадрлардын көбүн жоготуп атабыз. Кадрлар эгерде бул завод токтоп туруп кала турган болсо, биз кадрларды кайрадан даярдап, көп убакытты кетиришибиз мүмкүн. Кырдаалды атамекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо саясаты менен жөнгө салса болот. Буга мамлекеттин колдоосу керек. Мындан улам ишкерлер президентке жана министрлер кабинетинин төрагасына кат жазып, экономика министрине, облус жетекчисине да кайрылышкан. Биз азыр ошол гостройго эмелерге биз мына каттарды эмелерди даярдап атабыз, чтобы атамекендик производительдерди коргоп, ошонун сапаты жагынан башка жактан караштырып, лицензияны бергенде карагыла деген мааниде кат берген атабыз. Атамекендик өндүрүүчүлөр импорттук товарлар үчүн бажы төлөмүн киргизүүнү суранып жатышат. Айрыкча ЯЕПке кирбеген өлкөлөр үчүн. Болбосо Кыргызстан келечекте чет мамлекеттердин продукциясына көз каранды болот. Ал эми өндүрүш ишканаларынын жабылышы менен салыктык чектөөлөр жоголуп, жумушсуздук күчөйт деп белгилейт ишкерлер.